Өлкө башчы Садыр Жапаров кыргыз элин Орозо айт майрамы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Максат айылында үйлөрдүн курулушуна капсула салынды. Кыргызстанда дагы 329 адамдан COVID-19 табылды. Эртең 14-майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров кыргыз элин Орозо айт майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман боордоштор, Орозо айтыбыз маарек болсун. Орозо айт кайрымдуулуктун жана кубанычтын жышааны. Элибиздин эзелтеден бери белгиленип келе жаткан салттуу майрамдарынын бири. Бул күнү элибиз салт катары бири-биринин үйүнө каттап, даам сызып, изги бата тилектерин айтып келишет. Бүткүл ислам дүйнөсү бул күндү мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана жаңылануунун белгиси катары тосуп алат. Дүйнөдөгү түзүлгөн санитардык эпидемиологиялык кырдаал элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн бизди белгилүү чектөөлөргө кириптер кылды. Орозо айында элибиздин бул чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле кылгандыгы мамлекетибиздин келечегине болгон ишенимин бекемдейт. Бул жолку майрамдагы аргасыздыктан чектөөлөр шартында өтүүдө. Мамлекет коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө болгон күчүн үйрөп жатат. Мындан сырткары ыйык Орозо айында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуялар да болуп өттү. Балким мында жараткандын бир жакшылыгы болсо керек. Балким бул ыймандын, бекемдиктин жана Кудайга болгон ишенимдин сыноосудур. Элибиздин айкөлдүгү, кайраттуулугу, кыраакылыгы, кайрымдуулугу, мекенчилдиги мындай кырдаалда тирек болуп берет деп терең ишенем. Азыркы учурда биздин бардык үмүт, дуба тилектерибиз ынтымак менен тынчтыктын болушуна багытталышы керек. Жараткан ар бир үйгө ден соолук, тынчтык, токчулук жана бакубат жашоо ыры болосун. Айтыңыздар маарек болсун, деп жазылат куттуктоодо. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 13-майда Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери Орозо айт майрамына байланыштуу жылуу куттуктоолорун айтышып, бири-бирине чың ден соолук, мамлекеттик ишмердиктерине ийгиликтерди, эки өлкөнүн элдерине бакубатчылык жана өнүгүү каалашты. Эки тараптуу жана регионалдык кызматташтыктын башка маселелери менен катар Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги акыркы окуялар талкууланды. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевке ошол кездеги кырдаалга жеке өзү көңүл буруп, Кыргызстан элине көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле баарлашуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасындагы калган тилкелерди мыйзамдаштыруу маселелерин, суу, энергетика жана инвестиция жаатында кызматташуу келечегин талкуулашты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана президенттин чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча Баткен облусундагы атайын өкүлү Мамыржан Рахимжанов Лейлек районунун Максат айылында жаңы турак үйлөрдүн курулушуна бүгүн 13-майда капсула салды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн баспасөз кызматы билдирет. Жетекчилер курулуш компаниясынын өкүлдөрүнө ишти ыкчам жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшыруу менен аймакта калыбына келтирүү, курулушту жүргүзүү жаатында уюштуруу иштерине жергиликтүү бийлик тарабынан бардык колдоолор көрсөтүүлөрүн билдирди. Тажик аскерлеринин кол салуусунан Максат айылында 89 үй, мектеп, бала бакча, ФАП, милициянын аймактык пункту, айыл башчынын имараты өрттөлүп, жараксыз абалга келген. Азыркы учурда айылда 50ге жакын убактылуу чатыр тигилген. Электр энергиясы калыбына келтирилип, таза суу, сугат суу берилип жатат. Максат айылында 288 кожолук жашайт. Айылда тажик тараптын кол салуусунан бир жаран үйү менен кошо өрттөнүп каза болгон. Кыргызстанда 13-майга карата коронавирус дагы 328 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкекте 205, Ош шаарында 9, Чүй облусунда 75, Ош облусунда 3, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 5, Ысык көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 309 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 176, Ош шаарында 3,
Чүй облусунда 86, Ош облусунда 9, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 24, Баткен облусунда 4 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1750 бейтап, амбулатордук түрдө 2489 адам дарыланууда. Алардын ичинен 13 адам канааттандырарлык абалда, 1187 бейтаптын абалы орто оордукта, 468 адамдын абалы оор жана 82 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 12 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 99645 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 92718 киши айыгып чыкса, 1681 адам каза болду. Эртең 14 майда түнкүсүн өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми Талас облусунда жаан-чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +22, +27. Талас жергесинде түнкүсүн +5, +10, күндүз +22, +27. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн +11, +16, күндүз +24, +29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +3, +8, күндүз +15, +20. Нарын облусунда түнкүсүн +1, +6, күндүз +15, +20. Ал эми Бишкекте күндүз жаан-чачын жаабайт. Кечке маал бир аз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +8, +10, күндүз +23, +25 градус болот.